Кайсак, сен врачкаларга кетип атпайбы? Врачкалар менен өзүм чечип алам мен. Мага эмне дейсиң? Сага расклад берип атам. Эмне келсейсиң? Бер келсең. Салих колбаса азыктары сиздер үчүн ар дайым даамдуу. Салам достор, бул Мыкыш шоу. Акыркы кездерде Кыргыз ютубу жаңы деңгээлге көтөрүлүп жаткан кез. Бул ырчынын клиби Кыргызстанда эң көп көрүлгөн клип болуп саналат. 11 миллион адам көрүп коюптур. Анда эмесе тосуп алыңыздар. Алмаз Шадаев. Унутуп калган турайынбы? Негизи Алмаз мындай немеде бир аз сыйкырды жакшы көрөт, фокустар менен чыгат дайымачы. Анда эмесе тосуп алыңыздар, Кыргыз эстрадасынын эң сыйкырдуу ырчысы Алмаз Шадаев. Фокус кылып эле. Алмаз, отурдуңбу? Ооба, отур. Алмаз Шадаев. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кош келиңиз, жатам. Үйдө оңой эле таап алдыңар. Ооба, оңой эле таап сонун экен, Сонун. Алмаз, братан эле дей берейин, Ооба. Айырмасы жок. Кош келипсиң. Бизде формат жөнөкөй, ээн эркин мындай эле общение да. Үйдөгүдөй эле. Үйдөгүдөй мындай эле. Азыр барып картошка арчыйсыз деп. Бизге келген коноктор өзүн үйдөгүдөй сезиш үчүн мындай үйдөгүдөй кийинтебиз да, андан кийин биз интервьюну улантсак болот. Биздин фантазиябыз боюнча Алмаз Шадаев үйүндө кандай кийинет деген. Үйдөгүдөй кийинип келиш керек экен да. Үйдөгүдөй кийинип келели. Ошончу керек го. Сыйкырлап эле коелу. Фокус кылыппы? Экиленбей кийинип келчү. Кийинип келели анда, Достор, негизи көп жигиттерди кыздар таштап кетет. Ал эми бул ырчыны кыздар таштамактуу жүрөгүн тебелеп, тепкилеп кеткен окшойт. Ырларын эле уксаңар мына. Жоготкон сүйүү Фаридам, келчи жаным, жанымай, ананайын, келчи мага, мейли, күлүп койчу айдай дейт. Кыргызстандагы эң сыйкырдуу ырчы Алмаз Шадаев. Биз эмнеге мындай кийгиздик, түшүндүңбү? Мындай сонун экен, мага жагып атат өзүмө. Алмаз Шадаев конокко келет дегенде Google'га жаздык да. Алмаз Шадаев толук информация билели депчи. Ойло, сен келгенде эле жазды депчи, башкачылар келгенде деле жазганбыз. Кээ бирөөнүкү даже чыкпайт аяктанчы. Анан ошондо Алмаз Шадаев деп жазсак, жанр рок деп турат да, эмнегедирчи. Эмнегедир, Өзү рок делер дабайсың. Рок делер. Өзүң деле анча чалаула рокер болдуң да, ошондойчу. Чалаула. Чала рокер да. Болду. Рокерлерде көбүнчөсү мындай сакал, мурут дегендер болот го. Анан сен да мындай Инстаграмда байкасак неме экен да. Өзүңө мындай мурут тартып койгон приколдоруң бар экен. Анан биз дагы ошого атайын мурут даярдап койгонбуз бүгүнчү. Белекке даярдап. Ар кайсы учурларга кийгенге да. Мына биринчи бул мурут неме жана айылга барып калганда мындай эт бышыган байкелердин жанында туруп калгандачы, мындай тагынып алсаң болот да мына. Мына. Бул неме жана мүчөл жашың болгондо тагынып алсаң болот. Мүчөл жаш болгондо. Же болбосо Кореяга барганда. Кореяга барганда. Эме стилимди өзгөртсөм тагы алышым керек. Стилиңди же жынысың да? Жана эме болуп атат го, эмне эле? Корейлер бир ырчылар ырдап жүрөт го. Кей-поп? Ошондой ырдап калсам тагы алышым керек экен, Жакшы, жакшы. Бул болсо неме? Кийин карганда таксаң болот да. Ага чейин клей түгөнүп калат, өзүң клей чаптап алсаң болот. Бул неме? Бир аз мас болуп калганда тагын алсаң болот. Түп түскөн. Учуп бараткан бүркүт. Бүркүттүн мурусун жылып алганбыз.
Бул эмне? Кайсы убакта таанысаң болот? Муну той ашка. Той ашка бар да тиген. Мынтип. Бу тикесинен болуп калды да, ал кишини ылдый дегенде мынтип сылап турганга. Той ашка же болбосо мындай эле ат таклаганга. Ошо. Кайсысын тагабыз бүгүн? О, тикесинен тагат окшойбуз, а? Мон ушул кичине прикольныйраак ушун тагат окшойбуз. Эң көп көргөн клип бул эми мага баары бир. Бул немеге мындай атайын баштан өткөн окуябы же мындай эле жазылган ырбы? Гүлжит Байкенин баштан өткөн окуя деп өзүнөн уккан эмесмин, бирок мындай уккам да, Гүлжит Байкенин өзүнөн баштан өткөн окуя деп уккам, анан билбейм. Анан клиби болсо элге жагып кеткен себеби ушул бардыгы актрисаларыбыз, актерлорубуз бардыгы тең майын чыгарып ойногон. Бир идея бар да, ошо эгер тартып калсаң мүмкүн аласыңбы, албайсыңбы билбейм. Буюрса. Мондай да башталышы кандай болот деп айтпайсың. Башында парковка, чоң этажканын парковкасы подвалында бир кыз неме китеп көтөрүп алып кетип бараткан болот да, окупчу. Окуп кетип барат эле, бир кезде окусунан китеби түшүп кетет башталганда эле. Анан эки жактан талпа келип чабыша баштайт да, бири-бирине тарс чабышып баштайт. Анан тияктан кыздын жүрөгү түшүп эки жакта карайт, анан талпадан бир кыз бала кызды көрүп калдычы. Кызды алат да тиякка жүр, мен сени коргойм деп алып кетет. Алып барып тияктан бир жерге жашынып калышат, тамдын аркасыначы. Тамдын аркасына жашынып калды. Жашынып калганда тиги кыз менен бала биринчи жолу көрүшөт. Барбы мындай клип? Жылмайып мага күлөсү. Ушундай клип барбы? Клиптин авторун сабап кетти эле ошо жазып аткан кезде. Эмне болгон бу? Бул клип бар да. Барбы? Бул клиптен эки бар да. Кыргызчасы да, корейчеси да бар. Бул сценарий өтө популярный болуп кеткен да. Логика жок го такыр мындай кетип барат. Көрдүң беле подземкада мындай кетип барат, машинаңа алайын деп атсаң мындай талпа келип чалып деп кетип калган. Нөкө бир сүйүп калган. Өкө берүүсү. Адам баягы клипкен да, кино болсо башкачараак кылмакса. Негизи бул оюнду бүгүн ойнобойлу деп эле ойлогонбуз, анан айтат Нурмат менен ойнодуңар, Нурлан менен ойнодуңар, анан менин алардан ылдыйраак звездам менен деле ойногула дейт. Уккум келбейт деп аталат. Ким баштасын? Жаңы жыл. Саркеч. Жаңы жыл. Сагыз. Жаңы жыл. Сагызган. Жаңы жыл. Сагыжы. Кеңсе. Гамаш. Гамаш. Ямачка. Гамаш. Жамбаш. Гамаш. Ямаш. Гамаш. Ямбаш. Алмаз десең. Кыргызстан. 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 Батек. Батек. Торпок. Шонток. Торпок. Торпок. Чонпо. Торпок. Чонто. Торпок. Шорпо. Торпок. Шорпок. Торпок. Торпок жагылды. Акыркысы. Өкүл ата. Курсак. Трактор. Өкүл ата. Кускалдак. Кызгылдак. Гамаш. Тамашак. Өкүл ата. Курсак. Китеп. Сигаретти. Өкүл ата. Өкүл ата. Молодец. Мандарин. Балтек. Мандарин. Мандат. Мандарин. Мандарин. Шаты. Дагы. Шаты. Нарын. Шаты. Наны. Шаты. Сандык. Алай. Сыйкырчы. Эми мага бары. Сыйкырчы. Кызыл кычкылдырык. Кызыл. Вал. Фарида. Бата. Ф. Фаридам. Күрөш. Чыкы. Күрөш. Би. Күрөш.
Күрөш. Болду? Болду. Достор, пайдалуу реклама рубрикасы уланууда. Бүгүн мен силерге LTKG сайты жөнүндө айтып берейин. LTKG бул билеттерди сатып алууга эң керектүү сайт. Москва, Новосибирск, Ош, Жалал-Абад жана Исфана багыттары боюнча учсаңыз, эч ойлонбой бул сайтка кириңиз. Кантип кирем десеңиздер, компьютер, планшет же болбосо смартфон аркылуу кирсеңиз болот. Эмне үчүн LTKG? Биринчиден сатып алууга 24 саат бою мүмкүнчүлүк бар. Экинчиден Balance KG, Visa, Elson жана Beeline офистеринен накталай акча төлөп билетти броньго коюу мүмкүнчүлүгү бар. Үчүнчүдөн өтө пайдалуу. Ички рейске алынган билеттердин 10% кайра балансыңызга кайтарылып берилмекчи. Мисалы, билет 2500 сом турса, балансыңызга 250 сом кайтарылмакчы. Самолетко билет керек болсо, эч ойлонбой LTKG-ни тандаңыз. Жакшы жаңылыктар бар экен, Жакшы жаңылыктар. Мандаринден алып Жеп отурбайлы, көп жерде искусственный эле коюп коет го. Живой экен. Тура эле. Искусственный болсо да живойдой кылып жей берсең деп койсоң. Негизи тойлордо чыгасың да? Менби? Ооба да. Бат-бат, жай-жай. Меники күндө. Күндө Бош күн жок. канча жылга чейин? Анчалык жете элекмин. Мисалы үчүн ай башталганда ошол ай толуп калат да дайыма. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрьче да ошондо. Бирок жайда деле бар. Кудайга шүгүр. Өзүңдө кандай неме барбы? Мисалы, мондай тойдорду барбайм же мондай корпоратка барбайм деген. Кайсыл жер жакшы көрүп чакырса, акчасын төлөп берсе, барып да берем. Тойлордо мага баар бир дегендерди албайсың, туурабы? Ооба, бирок Таштап кеткен жигиттин атынан кел, аны эмесе. Кээде болуп калат, эмне ошолорду ырдап берчи дейт да. Ошолорду ырдап, анан көбүнчө мени тойлорго Фаридам менен. Фаридам, Жанымей. Былтырлары Фаридам менен чакырчу, быйыл Жанымей менен көбүнчө ак бий билетим. Ошо экир. Өзүм деле ошолорду дайым күлүп койчу айдай деген. Тойго да жазылган ырлар бар. Күлүп койчу айдай болбосо немес. Күйөөгө чыгып аткан кыздын аты башкача Динара деп койчу. Барып да кое берсе, элди билетип, элди манайын көтөрүп. Биздин жумуш ошол да. Эң көп гонорар алган той эстеби? Эң көп алган гонорар ооба эсте. Канча болду эле? $1000. $1000. Алматыга барып келген былтыр. Эң биринчи гонорарың эсиңдеби? Эң биринчи гонорарым ырдаппы? Эсимде ал дагы 5000 сом. 5000 сом. Мындан 2012-жылы. Жаман катып баштагансың го, азыр 5000 сом. 2012-жылы ошо Жанымай деген ырым эң биринчи жазган ошол ырды эже аябай жакшы көрөм деп чалып, анан канча дейин деп жанында как раз Нурмат экөөбүз болчубуз, анан билбейм канча дейин анан 5000 болуп 5000 берген эсимде да семьяга барып ырдап кеткем ошол жактан. Нурмат келгенде эң биринчи алгандай акчаң канча эле десем 600 сом алчумун немеден музыкант болуп иштеп айтып берет. Нурмат демал кафелерде иштеп ошонто. Меники чисто чыгармачылык жол менен эң биринчи тойго чыгып, ошол 5000 сом алган эсимде да. Ага чейин майда чүйдө мындай жөн эле чыгармачылык эмес, жөн биринчи тапкан акча. Биринчи тапкан акча меники деле Талисман деген кафеде иштечүмүн, музыкант болуп. Ошол жерде меники 250 сом болчу. Күнүгө 250 сомдон алчумун. Андан тышкары заказдар алчумун да. Ырларды ырдап бересиң, заказ. Заказ аласың. Коюп бересиң, ырдап бересиң, ар кандай болот да. Өзгөчө тойлор дегенде сен эстей албай койдуң эмне экен? Бир жолу Москвага барганда Аскар Акаевдин тоюнда ырдап калыпсың. Аскар Акаев отурган тойдо. Башка дагы ошондой чоң кызматта иштегендердин тойлорунда ырдап калдың беле, мисалы? Ооба, ошо былтыр ошол Акаевдин тоюна барып, ошо жакындардын тоюнда ырдагам. Анан ал дагы бир хайп болду го. Анан башка ошо былтыр Алматыдагы дагы ошол чоңдордун тоюна Актөбө деген жерде чоң эменин үстүндө экен. Анан чоң Алматынын үстүндө. Чоң эме экен, Панорамада астында чоң ресторан экен, ошол жакта да жалаң ошо менин угушума караганда ошо Назарбаевдин туугандарынын тою болуп, ошол жака барып ырдаган эсимде да. Ошол элдер айтат го, эмне эле мактанып атат деп комментарийлерге. Айтып берсин энди. Мен болгонун айтып атам да, болгонду айтып атасың, аннесі.
Акыркы жакында жаңы ырлар чыгабы буюрса? Ооба, буюрса жакында ушул сөз обону Чыңгыз Турдубековго таандык Жаркыным деген чыгарма чыгат. Жаркыным, жаркыным. Жаркыным деген менин асылым. Ушундай да башкача. Экеле куплет, экеле сабын жазып берди азыр, Экеле сап өзү. Өзү экеле сап. Акыркы жолу качан фонограмма менен ырдадың эле? Акыркы жолу фонограмма күндө эле. Болду, рахмат. Мен мындай да. Анын кереги жок. Керек да. Альбом монтажын алып аласың. Аларды да калганбы? Күндө эле деген эле. Акыркы жолу жандуу качан ырдадың эле? Акыркы жолу концерттерде болот, өзүмдүн жеке концерттерде. Анан азыр биз концерт кое элекпиз, тойдо жүрөбүз көбүнчө. Анан тойлордо ырдап кете беребиз, ошондой. Концерт качанга пландырдыңыз? Концерт эми 2019 буюрса. Ошондо жандуу калат турбайбы? Ошондо болот, ошондо болот. Ага чейин чыдай турлар. Ага чейин чыдай турлар. Концерттен негизи биринчи концерт, сыйкырдуу концерт биринчи концерт да? Экинчи. Экинчи, ага чейин 2015 Жаным ай деген тушоо кез концерт Жаным ай болгон. тушоо кез. Негизи концерттерден киреше түшөбү? Түшпөйт. Экөөнүн тең түшкөн эмес. Экөөнүн тең түшкөн эмес. Себеби түшүрсө болот. Себеби сен декорацияңды дворецтикин эле коюп койсоң, түшөт, анда миллион таап кетсең болот. Анан биз декорацияга ошол миллионго жакын акча жумшайбыз да. 500 миң, 600 миң сом. Ошондо өзүн жаап калат. Өзүн өзү жаап. Акыркы концертим өзүн жапты да. Биринчи концерттен артка кеткем. Артка? Тушоо кез 2014-кө. 2015-жылы тушоо кез концертимен $2000-$3000 артка кеткем да. Алмаз айтып атпайсыңбы жаначы неме деп? Үнүм бир аз азыр жон болуп кетти, жоноюп кетти. Бир аз ичке түшүш керек болуп атат депчи. Бүгүн сыйкырдуу программада биздечи. Сыйкырдуу коногунан ошон үчүн бир нерсе ойлоп таптык. Ондан азыр жутуп турупчу. Любой ырыңды ырдасаң. Кана, tutayım Gece tikken darağım mümü beret dedin bi Jerge gömgün danegim önü beret dedin bi Mına şintip pazarım ötö beret dedin bi Aytkanımdım barın hep görüp Bul beçaran ey Jürü beret dedin bi, jürü beret dedin bi Üy bilesin al geçip, tentip gitti deysin bi Meni çanıp başkanı erçip gitti deysin bi Кетип калбады, келдим бары. Жетишип калайын дегем да. Күн жон оруп баштаган. Эң биринчи чыккан жана Жаным ай деген ырыңды ичке болчу да, үнүмчү. Азыр ошол убакка бир аз адамдарды бир аз ностальгия кылып ошол жака апаралы. Апа. Can düğünümdü sağan arnadım canım Canımdın cırgalı özüngsün Ak suyumdu sağan arnayımın canım Gelsenci sağıntpay özümdü Sağınıp Sağınıştan men kusağa batamın Canım dep aytkandan tacapayım Engsem senin özündü Görgüm gelet gözündü Candı kıynap жалгызda tat kusallık Canım ayrı
Салих колбаса азыктары сиздер үчүн ар дайым даамдуу. Коюн неме тескеринче да отот. Биз бул жакта атайын программа бар, ырдайбыз. Экинчи үз укпай турабыз. Аны кайра программа тескеринче отот да бөлүп берет. Ошону тескеринче ырдап туруп, анан өзүңдүн вариантыңды укканда кайсыл экенин табышың керек да. Эми достор, кечке түшүндүргөндө эмне бир аз көргөзүп беребиз, ошондон кийин көрүп алсаңар өзүңөр оңой эле түшүнүп каласыңар. Наушникти так, бакан. Бул чыгарма меники, менин эжекемдики, угармандыкы сеники. Сага кыргыз тил сабагын берген эжекемдики. Бул кыргыз элимдики. Поляктардын ыры да булчу не. Болду, келем. Кишминене, кишминен, кенене, тижмине, кишминен. Кишмине сакрактуу. Кишмине сакрактуу. Басы какаш дейт. Кисмес персос парферс кагаз. Эстине сыктык налжакс перак. Акыркысы. Эстиме эстине перспак. Эми угалы. Хапчапайны сестим жапты эмисти арыпсызлан кыскысенисти сапсыпсыпсы хапхасенимси Сөгүн соғасың ба? хапхасенимси Рэп кene? Қызыл этик кийген деген. хапчапайны сестим Чыгарма меники, сени кеңдики деген экен, ошо кene? Бул чыгарма меники, менин энекемдики, угармандыкы сеники. Бизге кыргыз тил сабагын берген эжекеники. Баястан менен бегишин эне тил деген. Эне тил экен. Азыр мен анда кулагым жабайын. Мылдам, 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 поезд жүрүп барат. Сизге болгон сүйүү кайра күчөп барат. Арап өчтүк арак, үйүсүн оглоп бексиз. Арап өрүшсө жок. Марлым, марлым, марлым. Түркчө билбейм деп коюп, түркчөлөр жасаган. Арап өчтүк арак, Аяк көчлү аяк төштү. үйүсүн оглоп бексиз. Үйүксүн оксус мексиз. Арап өрүшсө жок. Нарак нерси жок. Марлым, марлым, марлым. Марлым, 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 марлым. Мылрам, мылрам, мылрам. Тизгем сулхан сүйü. Söz kaya, söz kaya. Мылдам, мылдам, мылдам. Поезд жүрүп барат. Сизге болгон сүйүм кайра күчөп барат. Буларды кайдан аласыңар? Кулие деп койсун. Тамаша эмеден да. Сокулуктанбы? Sen tamam bari bilesin. Sen toşta suyup жүрсүң азыр. Не, билгендин баары сүйүп жүрбөйт да. Биле жүрүш керек да, биз ошондой да профессия. Тура. Юморист. Тура. А силер жөн эле биле жүрбөй да жөн. Ырч болгондон кийин баягы душабызга жаккан ырларды издейбиз да. Эдил Маматов деген байке менен акыркы жылдар иштешип келдим. Ошол байкенин обондорун ырдайм. Анан эски ырлардан кошом. Эски ырлардан ошол эки ыр коштум. Бирөөсү Фаридан, бирөөсү Эммага баары бир. Экөө тең элге жакшы жетти. Анан өзүм ырларым Эдил байке жазып берет. Ильяс Абдыразаков обондору бар, Эдил Маматовдун обондору бар десем болот. Өзүмө жаккан акыркы ошо жыга турган ыры Чыңгыз Турдубеков. Досум жазып берди, ошо Жаркыным деген чыгарма. Ал дагы буюрса элге жакшы жетет деген ойдомун да. Түрк лицейде окуп бүтүпсүң? Ооба. Мен билишимче түрк лицейде окуса аябай эле кымбат. Сен окуп жүргөндө канча сом төлөчү элең? $100 болчу биздин убакта 2003-жылы.
ошондо ойлонуп көрсөк $100 ошол убакта чындыгында $100 $1000 экен. Азыркы $1000 экен да. Турецкийди бүттүң, андан кийин Манаска. Андан кийин Манаска тапшырдым. Манасты бүттүң, Анан жүрөсүң. анан ырчок жүрөм. Ушундай болуп калды. Тилекке каршы. Негизи кесибиң боюнча туризм дедиң, туризмге бир нерсе кылайын деген ойлор бар? Туризмге колуман деле келбейт да. Ал үчүн туризмдичи Политика кылыш керек анчы, жок, тилди жакшы билиш керек да. Канча тил? Турецкий, кыргызский эле да? Түркчө, англисче, орусча тилди суудай сүйлөшсөң, сен туристтер менен иштешип, гид боло аласың, элди, жерди көргөзүп, отелде иштей аласың, отелдерде менеджер болуп тил билсеңчи, туристический элдер менен иштейсиң да. Менде окуп жүргөндө түркчө, кыргызча, англисче окам. Сабактарым бардыгы англисче болчу. Манастан дагы окуп жүргөндө бардык предметтин бардыгы англисче, түркчө болчу. Орусча болчу. Орусча деле жок болчу чындыгында. Анан мен душам баары чыгармачыл тарапкен эчтекесин окудум ошолорду. Бирок азыр эчтекесин билбейм. Анда окуган эмес турбайсың? Жок, окугам. Мен дээримде жок экен. Мен англисче 7-классыман үйрөткөн. 8-9 класстарда уже пересказ айтчу элек го. Биз англисче китептерди балдар англисче окуп, түшүнүп айтып берип атса, мен ошону англисчени окуганды түшүнбөй, айла жоктон ар бир сөзмө-сөз жаттап алып туруп анан айтып берчүмүн. Китепти жаттап алып, омда ошону жаттап алып туруп, унутуп бараткан жерлерде шпаргалка бүт полный ошентип бүткөм да мен. Мен ар жагыман жок да. Ошон үчүн туризм жагын окуй албайм. Туристтер келсе, hello деген бойдон эле жок болуп турбайсың, Ай, болду. Түркчө эле кичине билем. Аны деле унутуп калдым бирок. Түркчө бир аз айтып койсуң, эң мыкты шоуну көргүлө, аркы берки дегендерди. Teşekkür ederim desең. Эң мыкты эмне дечи эле? Эң мыкты шоу. Эң мыкты шоуну көргүлө, түрк туугандар, жана ошондой эле улуу кыргыз элинин жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы менен баарыңарды куттуктайм деп койсоң. Жөлүнө койбойлу. Мындай кыскасын эле айта алам да. Эмне окат? Урматтуу түрк туугандар, эң мыкты шоуну көргүлө. Hayırlı Türk kardeşler. En mıkı show TV neler seyredin böyle. Kanday ele. Sen okudun mu? Ben jönөкөй эле листеди окугам. Oşo da men bilbeyim, unutup kaldım. Nol olup kaldım. Kırgızça ile aran jakşı söyleyeyim da. Kırgızça ile? Orusçaçı? Orusça dile bilbeyim da. Orusça dile bileyim da. Бирок билбейм да. Тамаша. Эми эң башкысы өзүбүздүн тилибизди жакшы билебиз. Анан эгер мага эч ким напрягать этпей эле, сен эмне билбейсиң, чыгып кет Кыргызстандан деген деле киши жок. Эң башкысы мен өзүмдүн тилимди жакшы эркин сүйлөйм. Анан башка бирөө келип, Кыргызстанга келип, мен менен сүйлөшөсүң, переводчигин алып келип атат. Мен кыргызча эле сүйлөп жооп берем. Чын да. Тура, мен неге бирөөнү неге сүйлөшүм керек? Керек болсо окуйсуң. Керек болсо деле окуйм. Окуйсуң, анан унутуп каласың. Жок, ойлосоң мыкы. Башка бир орус келип алып мага мен кыргызча эле сүйлөйм ага. Ал деле сүйлөсүң, тура? Эмне болуп тур? Почему он должен так говорить, да? Конечно. Ошондой эле да. Эң башкысы өзүбүздүн тилди сүйлөп. Эми эң негизгиси өзүбүздүн тилди билсек, билүү негизи. Көп тил билген ал деле кошумча. Ал деле ашыкча болбойт. Ашыкча болбойт, албетте кошумча тамаша. Соңку суроо биз ар бир келгенде конокторго беребиз. Кааласаң, кененирээк айтып берсең болот, кааласаң, кыска деле айтып берсең болот. Эгерде Алмаз Шадаев эртең Кыргызстан президенти болуп калса, атыңда мындай президенттикине окшош экен да, болуп калса, биринчи жолу эмнени өзгөртөт элең Кыргызстанда, эң биринчи? Кыргызстанда президент болуп калсам, сразу эле канча 120 депутат барбы? Ошон 10 эле алып калмакмын. 10 алып калмаксың? 10 алып калып, ошолор иштемек. Ошол 10 иштетмекмин. Ал 10 мен эмеге өтмөкмүн да жанагы Чыңгыз хандын позициясыначы. 7 областка 7-өн дайындап,
ошолор деле карап, мындай аз адам менен иштемекмин. Себеби бизде 5 миллион, 6 миллион адамбыз да. Анан бизге бир 10 лидер адам жетет деп ойлойм да, мен оюм жеке баа кыялданасың го. 10 адам эле ошол иштетсе болот да. Анан бизде дагы салт бар. Келген коноктор биздин көрүүчүлөргө, эң мыкты шоунун көрүүчүлөрүнө өзүнөн белек таштап кетет. Бүгүн кандай белек болот, эмне белек? Ооба. Мен дагы башкача өзгөчө белек ала келдим да силерге монун ичинде. Сон Париж деп. Ичинде боз үй деп коебуз. Ичинде Париж сувенир. Ичинде эмне экен? Ичинде. Же сыр болсунбу? Сыр болуп турсун ичинде. Жакшы келип мына интересный болот да. Жакшы. Муну алам деп азырын барып муну алып кетем деп ойлонгон чакта эмне болду экен деп келген. Эмне болду экен деп Кичине келип. болсо. Ой, эне ушул деген. Ушуга келдимби деп. Келип бергениңе чоң рахмат. Алмаз, биз да сени кургол кетирбей, бизден дагы атайын белек бар. Биздин өнөктөшүбүз Салихтен бир корзинка колбаса. Салих деп мен көп уктум аба. Эмеде дагы ушул чыгаттыбы? Футболдо да. Колбасаларды үйгө алып барып, үйдөгүлөрдү бир сүйүнүп эткем да. Эфирден кийин акча таба баштадым. Эфирден кийин алып койбойсуңарбы менде? Анысы да мүмкүн. Достор, Алмаз Шадаевдин белегин кантип ойнотобуз? Конкурстун шарты жөнөкөй. Алмаз Шадаевдин жаным кандай эле? Жаркыным. Жаркыным. Алмаз Шадаевдин Жаркыным деген ырына жакында клип тартылат. Ким эң оригиналдуу сценарий жазып таштаса, мисалы, кыскача деле жазсаңар болот, узун жазсаңар болот. Эң оригиналдуу сценарий жазган адам ушул белектин ээси болот. Мүмкүн аябай жакшы болуп калса, Алмаз ошол сценарийди алып алып, өзү ошол сценарий менен жазат. Күлкүмүштүү болсун, оригиналдуу болсун, өзүңөрдүн силердин варианттарды күтөбүз. Эң мыкты шоуну көргүлө, лайк баскыла, коммент жазгыла. Ошо жылуу кийингиле, үшүп калбагыла. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Жаным-ай, жаным. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, мыкты эң мыкты шоу, шаң менен өтүп жашоо. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, мыкты эң мыкты шоу, шаң менен өтүп жашоо. Биздин конок болуп кет, мыкты курт суроолоруң бер, сырдашалы жылуу маек куруп жазып жер. Биздин конок болуп көр, сүйүнөт жан дүйнөң өзү, бизде жалгыз чындык сөз, жалганды өзүңдөн бөл. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, шаң менен өтө жашоо, бал менен өтө жашоо. Чын жүрөктөн сырдашуулар, бирге жетебиз ашууга, кызыктуу дүйнөгө кирип келген конок сырдашууда.